Аксакал жактан ай. Жер жаңырып чөп чыкты, желин жарылып сүт чыкты деп Умайыны аластоо жөрүлгүсүн жасап, элибизге тынчылык, ынтымак тилеги менен Кызылкыяда Ноорuz майрамы башталды. Кер какшыктын сөзүнөн сакта, ичи жамандын көзүнөн сакта. Эселдик эски менен кетсин, эл тилегин Кудайым өзү берсин. Алас алас арбаледен калас. Айлана жаңыланып күн менен түн тогушкон күндү тосууга Кызылкыя шаарынын тургундары мыкты даярдыктарды көрүштү. Ак пейили менен сүмөлөк салынып, эрте менен эс алуу багында уюштурулган Ноорuz майрамынын башаты бышкан сүмөлөктүн айланасында элге аманчылык, токчулукту жана асманыбыз ачык болсун деген таризде жалпы эл бата кылышты. Elimizde tınçlık bolsun, Kızılkıya şahrımız össün, Yaşlarımızga ömür versin, karlılarga vaktulu karlıklı versin. Mana bugünkü jarkırap jaynap, жерге өзге kirip gelgen Ноорuz майрамы менен бардыңыздар куттуктаймын. Ноорuz арулуктун, тазалыктын майрамы. Бул күндө адамдар бири-бирине жакшы каалоо тилектерин айтышат. Айлана эле эмес, жан дүйнөдө тазарып, капачылыктар менен таарыныштардын баары кечирилиши керек. Шаарды кеңештин төрагасы Жыргал Калматов кылымдардын тереңинен, тарыхтын түпкүрүнөн келген Ноорuz майрамы учурдун ар кандай сыноосунан өтүп, көп жылдар бою тыюуга туш болгонуна карабастан, урпактарга унутулбай жетип, эгемендүүлүк менен кайра жаралган майрам деди. Асылбек Маткалыковдун айтуусуна караганда, алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу үчүн шаардын тургундарынын ынтымагы жана тынчтыгы керек. Эзелтен Ноорuz тиричиликтин, жаратылыштын жаңалануусун жана жакшы тилектердин майрамы. Байыркы бабаларыбыз 21 мартты күн менен түн теңелип, жыл тогушконун баамдап, жаратканга тирүүлүккө жашоого таазим эткен. Жаракчылык түндү, жылуулук суук ызгарын жеңген, сыяктуу чындык жалганды, жакшылык жамандык жеңетип тилек кылган. Жаркыраган жаз менен эл күткөн Ноорuz майрамы да болсо аттап кирип келди. Ноорuz майрамы нурду, жакшы тилектердин майрамы. Андыктан сиздерди Кызылкыя шаарынын мэриясын жана жеке өзүмдүн атымдан жаратылыштын жаңылануусун жана жазгы тала жумуштарынын жандануусун жар салган, табигаттын тазаруусу менен келген бүгүнкү Ноорuz майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кубанычтуу майрамда жергебизде тынчтык болуп, улуу Ноорuz күнү жаралган таза сезимдериңиздер эч качан өчпөсүн. Ылайым, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, билимдиктин, бир туугандыктын сезими согуп турсун. Ушул ыйык күнү үйүңүздөргө кут конуп, ишиңиздерге ийгиликтер жылуулуп, элибизге ынтымак, ырашкерлик, үй бүлөңүздөргө бакыт талай алып келсин. Ноорuz элибиз сүйгөн эң байыркы майрамдардын бири. Эзелтен келаткан салт боюнча дасторкон үстүнө 7 түрлүү тамак коюлган. Башкы тамак сүмөлөк. Майрамдык салтанатта ырыскыбыз чогуу болсун деген тилекте сүмөлөк таратылды. Ошондой эле жалпы элге жаңы жылда жаңы ийгиликтерге жетишсин, Кудайым ден соолук берсин, өмүр берсин, баардык үйлөрдө бактылуулуктун ушул шамы жагып тура берсин. Майрамдын жүрүшүндө Кызылкыя шаарынын ардактуу жараны наамы, шаардын ары тарапты өнүгүп өсүшүнө кошкон салымы менен кызмат кылган кээ бир жарандарга тапшырылды. Алардын арасында мугалим, шаардык кеңештин депутаты жана башка тармактарда үзүрлүү эмгеги менен эл оозуна алынган кишилер бүгүн ардактуу жаран наамына ээ болушту. Эрежесиз эр уруш боюнча Евразиянын чемпиону, шаардык кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Замир Сыргабаев да бар. Экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн бүгүнкү күндө дагы президентибиз дагы Баткен облусунун өзгөчө көңүл шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунун катуу бөлүмүнүн медалине мотивациясын көтөргөн, патриоттук сезимдерин көтөргөн президентибиз Кызылкыя шаарынын калкынын саламаттыгын сактоодо, ден соолугун чыңдоодо көп жылдык үзүрлүү эмгектери үчүн жана 21 март Ноорuz майрамына карата ардак грамота менен сыйланат. Иш менен алек болот. Ошондой эле мындагы салтанат мектеп окуучулары, таланттуу жаштардын ыр көйлөрү менен коштолду. Соңунда шаардын аксакалдуу аталары менен
ак илечек энелерине уюштурулган сый тамак менен уланды. Алтынай Шебединова, Хамит Мамасыдыков, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.